Ош шаарынан 3 чакырым алыстыкта Кара Суу районуна караштуу Шарк айыл аймагында жайгашкан Аржемил сүттү кайрадан өндүрүп чыгаруучу ишканасында жалпысынан 10 кызматкер эмгектенет. Алар керектөөчүлөр үчүн сапаттуу сүт азыктарын даярдоо менен алек. Эртелептен алардын иши келген сүттөрдөн ар түрдүү азыктарды даярдап чыгарууга багытталат. Айылдардагы фермерлерден топтолуп келинген сүттөр алгач тазаланып, бышырылышы керек. Сүттү куйгандан кийин сүттүн ошол баягы бүртүкчөлөрдү, бөлүкчөлөрдү бүт бизге баягындай талкалап, ошолордун бүт бардыгын баягы майлуу жерлерин бүт талкалап, ошону бизге аппараттан өткөрүп берет. Ошондуктан биз сөзсүз түрдө гомогенизатордон өткөрүп, андан кийин уютуу процесстерин жүргүзөт. Бул дагы ошол сүт бышып аткан убагы, азыр бул сүттөрдү бүт бышырып алгандан кийин гомогенизатордон өткөрүп туруп, анан кийин уютуу процесстери жүргүзүлөт. Даярдалган сүттөн бир нече түрдүү тамак азыктары чыгарылат. Алар учурда жергиликтүү базарларга жана дүкөндөргө сатыкка чыгарылууда. Эч кандай кошулмасыз, жалаң табигый жол менен даярдалган азыктар сынактын негизинде жеңип алган социалдык мекемелерге да жиберилет. Сүттөн алынган продукциялар негизинен 400 граммдык сметаналарды чыгарабыз. Ал эми мындан сырткары дагы ошол 200 граммдык сметаналарды чыгарабыз. 200 граммдык сметаналарды чыгарабыз. Андан сырткары айран чыгарабыз, баягы каймактарды чыгарабыз. Өзүбүздүн баягы илгерки сепаратордон чыгарылган накта нукура каймактарды чыгарабыз. Ошондой эле айрандын түрлөрүн чыгарабыз. Баягы көбүнчө сүттөрдү дагы пастеризациялап туруп, сүттөрдү дагы баягы тендерден өткөн жерлерге бүт ошол сүттөрдү упаковка кылып туруп жөнөтөбүз. Жай мезгилинде ишкана күнүнө 1 тоннага чейин сүттү кайрадан өндүрүп чыгарса, бүгүнкү күнү 600-700 килограмм сүттү иштетүүдө. Бул максатта 150гө жакын фермерлер менен келишим түзүлүп, күн сайын алардан сүттөр алынып келинет. 15 жылдан бери иш жүргүзүп келсе да, ишканада көйгөй жок дегенге болбойт. Бул жерде тез электр энергиясы өчүп турат, суу маселеси аябай азыркы мезгилде бүт орчундуу маселелердин бири болуп турат. Эми акырындык менен баардык нерсебиздин жолуна калыбына келип келатат. Электр энергияны негизинен өчө турган убакта бизге Кара Суу рейстен өздөрү бизге билдирүү жасашат. Ошол күндөрү биз сүттү же ночко алып келдик деп түндөсү иштейбиз, же болбосо бир күн мурун көбүрөөк алып келдик деп ушинтип иштейбиз. Себеби дегенде анан башка айла жок. Ал эми суу маселесине келе турган болсок, биз суу маселесинде биз ошого ылайыктап 25 тонналык бочкаларды койгонбуз, ошолорго суу толтуруп алабыз алдын ала. Ошо менен иштеп келе жатабыз. Сүт азыктарын 72 сааттан көп сактоого болбойт. Андыктан продуктуларды өтө кылдатык менен даярдоо талап кылынат. Бул үчүн эң биринчи мал жандыктар ар кандай илдеттерден алыс болуп, өз убагында ветеринардык текшерүүлүүдөн өтүүсү талап. Эки тараптуу түзүлгөн келишимге ылайык фермерлер айтылган жагдайларды аткарышат. Андан сырткары коюлган атайын талаптарга ылайык мында келген сүттөрдү жана сатылуучу азыктардын курамы баары текшерилет. Күнүмдүк сүттөрдү текшериш керек. Бул жерде келгенде эле сүттөрдү лабораторияга алып кирип, жирностун текшеребиз, кислотность, плотностьтерин текшерип, анан цехтин ичине алып кирип, аны проценттерге бөлүп, бышырып, кефир, сметана, ошондорду даярдайбыз. Кардарлардын талабына ылайык даамдуу, сапаттуу жана табигый азык-түлүктөрдү чыгарып келе жаткан Аржемил сүттү кайрадан өндүрүүчү ишканасынын атаандаштарын артта калбай, базар экономикасы учурунда алга жылдырып келе жаткан айым Нуркан Жанакова. Ал бир эле ишкердикти аркалабастан мээримдүү апа, чоң эне, үй бүлө жаатында да өз ордун тапкан. 4 балам бар, 2 уул 2 кызым бар. 2 балам үйлөнүп, чоң балам 3 балалуу, андан кийинки балам 1 балалуу, анан кызым турмушка бергенбиз, ал дагы 2 балалуу болуп калды. Андан кийинки кызым 8-класста окуйт. Айыл чарба тармагында ишкердик кылууну алгач жолдошу баштаган. Ал сүттү кайрадан өндүрүп иштетүүнү максаттап, бардык ишти нөлдөн тартып түптөгөн. Жолдошунун көзү өтүп, учурда ишкердикти улантууну Нуркан Жанакова менен балдары колго алышкан. Негизи жоопкерчиликти, кайраттуулукту жана чыдамкайлык, көрөгөчтүктү талап кылган ишкердик жаатында аялдын орду дагы да бийик экенине Нуркан айым ынанып келет. Негизги азыркы коомдогу аял кишилердин коом дейлигин орду болуп эсептелет. Негизинен аял киши ушунчалык бышык болот экен. Ушул эркектер менен тең тайлашып иштегенге аракет кылышат, бирок эми ар түрдүү себептер менен бир аз аксайт экен да. Ошондуктан
эми бизнести баштап аткан ишкер аялдарга айтарым, бул келечекке максат койдуң, ага жетиш үчүн ар кандай тоскоолдуктарды жеңип өтүш керек. Ар кандай тоскоолдуктарга даяр туруш керек. Бул жашоодо, турмушта баардык нерсе болушу мүмкүн. Жакшылыктагы, жамандыктагы ошол нерселерди жеңе билген гана адам ушул ишкердүүлүктү аркалап иштей алат деп ойлойм. Айыл чарба өндүрүш жаатында ишкердик кылуу чоң аракетти талап кылат. Нуркан айым ишкананы кеңейтүүнү пландап, келечек үчүн да кам көрүп жаткандардын бири. Бул иш башталгандан кийин дайыма баягы өзүрлүү эмгекти талап кылган жумуш болуп эсептелет. Дайыма изденүү менен, дайым менен алдыга жылуу менен гана ийгиликке жетише аласың. Биз дагы буга чейин азыр биз кефир, сметана, творог чыгарган болсок, дагы биз келечекте ряженка чыгарсак болот, йогурт чыгарсак болот, дагы ошондой эле курут чыгарсак болот. Ушул продукциянын дагы түрлөрүн чыгарууга аракет жасап жатабыз. Ошонун үстүндө эмгектенип атабыз. Нуркан Жанакова кесиби мугалим, өндүрүш тармагында ийгиликтерди да жарата алган. Аткарган эмгектерине ылайык шаардын, облустун ардактуу баракчаларына ээ болуп Кыргызстан аялдар конгресси тарабынан Курманжан датка сыйлыгына татыган. Жаңы ишкердик түрүн баштоо үчүн ошол кесиптин ээси болуу зарыл эмес. Жөн гана максат жана эмгек кылуу жетиштүү.